Өзбекстан Республикасында жумушчу сапары менен жүргөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Кыргызстандын өкмөттүк делегациясынын мүчөлөрү Arts of Holdings жана Fazman Textile компанияларынын курамына кирген текстиль ишканасынын иши менен таанышып, республикадагы эркектердин кийимдерин өндүрүүчүлөр арасында лидер саналган Ифтихар кийим санаат ишканасынын жаңы өндүрүштүк комплексинин курулушун көрдү. Маалым болгондо 2023 жылдын башында эки өлкөнүн президенттеринин ортосунда жетишилген макулдашуулардын жыйынтыгы менен Кыргызстандын Жалал Абад облусунун Нокен районунда текстиль ишканасы курулаары айтылган. Бул үчүн Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду тарабынан 16 миллион АКШ доллары өлчөмүндө каражат бөлүнөрү белгилүү. Жумушчу сапардын алкагында төрага жетектеген делегация Ташкент шаарындагы технопарк өндүрүштүк комплексинин иши менен да таанышты. Аянты 103 гектар болгон комплекстин аймагында 7 өндүрүштүк блокто тиричилик техникалары, өнөр жай муздаткычтары, кир жуугуч машиналар, турмуш тиричилик мештери, суу насостору, күн батареялары, лифттер, анын ичинде панорамалык лифттер жана башка буюмдар чыгарылат. Аны менен катар Акылбек Жапаров Ташкент шаарындагы IT-парк Өзбекстан комплексинин иши менен да таанышты. Аталган комплекстин жетекчисинин айтымында Өзбекстан Республикасындагы алгачкы IT-парк 2019 жылдын 24 июлунда ачылган. Компаниянын негизги максаты рынокто келечектүү стартап долбоорлорду ишке киргизүү жана илгерилетүү. Анын ичинде илим жана билим берүү уюмдары менен интеграциялоо аркылуу IT компаниялар үчүн эркин экономикалык аймакты түзүү болуп саналат. Жумушчу сапардын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов эки өлкө ортосундагы кызматташууга багытталган бир катар келишимдерге жана жол картага кол коюшту. Хотел бы отметить, что за этот 30-летний период өлкөлөрүбүздүн ортосундагы 30 жылдык дипломатиялык мамилелердин алкагында биздин мамлекеттер бекем келишимдик. Укуктук базага негизделген кыргыз-өзбек достук мамилелерин бекемдөө боюнча чоң иштерди жасашты. Бул албетте эки өлкө ортосундагы байланыштардын достук мүнөздө экенин айгиленип турат. Бүгүнкү күнгө чейин мамилелерибиздин жаңы дооруна күбө болдук. Алдыга коюлган максаттарды дагы да болсо биргеликте ийгиликтүү ишке ашырабыз деп ишенем. Искренним и доверительным отношениям. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар үстүбүздөгү жылы өз ара соода жүргүзүүнүн көлөмүн 2 миллиард АКШ долларына жеткирүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Главы государств поставили перед нами задачу довести объемы взаимных... Эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөгө жана кеңейтүүгө өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча кызматташууга даярбыз. Өз ара сооданын көлөмүн 2 миллиард АКШ долларына жеткирүү үчүн бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Жана ири биргелешкен долбоорлорду, атап айтканда Камбар Ата 1 ГЭСин жана Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун тез арада ишке ашырууга умтулабыз. Мультимодального маршрута. Аны менен катар министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстан Республикасынын президенти Шаукат Мирзиёев менен да жолугушту. Анын жүрүшүндө тараптар соода экономикалык, инвестициялык, энергетикалык, логистикадагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө өнөр жай кооперациясы, айыл чарба, энергетика, транспорт тармагындагы өз ара аракеттенүүнү мындан ары да кеңейтүү үчүн чоң потенциал бар экендиги белгиленди. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион.